Ошентип өкмөт кышка даярдыкты эмитен эле баштады. Кылычын көтөргөн Чилдеде жаңы конуштагыларда маселе жаралбашы жана тургундардын жашоосун жеңилдетүү үчүн газ менен камсыз кылуу иштери өз нугунда жүрүүдө. Жаңы конуштун тургундарынын кубанычын кабарчыбыз Айжан Омолдошова тең бөлүшүп келди. Жаңы конушка газ түтүктөрүн орнотуу жана газдаштыруу иштерин Газпром Кыргызстан ишканасынын инвестициялык программасынын алкагында ишке ашты. Жалпы узундугу 66,5 миң чакырымды түзгөн бул газ бөлүштүрүүчү өткөргүчтөрдүн курулушуна жалпы 250 миллион сом сарпталган. Гүлзар Молдакматованын үй бүлөсү Ак Ордого жаңы конуш жаңыдан түптөлө баштаганда эле көчүп келишкен. Андан бери электр жарыгы дала ирети өчүп, суукта жарык же жылуулук жок калган күндөрдү баштан өткөрүштү. Эми көгүлтүр оттун берилиши менен ашканага дагы жылуулук үчүн дагы газ түтүктөрүн киргизип, келерки кышты сарсынаасыз тособуз деп турат. Чындыгында бул аябай эле чоң мүмкүнчүлүк деп ойлойм жашоочуларгачы. Себеби дегенде мурун мындайча айтканда баягы электричество өчүп калганда ага ишенич жок болчу да. Себеби өчүп калганда чындыгында бала чака менен отуруп эле калчусуң. Азыр болсо мына ишенич бар, мындай коопсуздуу деп ойлойм, таза биринчиден. Ушул кезге чейин бул конуштагылар кышкысын көмүр менен же электр менен үйлөрүн жылытып келишсе, учурда эми газ аркылуу жылытууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бул үчүн атайын көгүлтүр от аркылуу жылытуучу жабдыктар бар. Ал гана эмес, мындай жабдыктарды чет өлкөдөн кымбат бага сатып алып келе отурбай, ата мекендик өндүрүштөн чыккан газ менен жылытуучу мештерин алууга болот. Данные котлы предназначены для... Кыргызстанда азырынча мындай газ менен жылытуучу мештерди чыгарган жалгыз ишкана бар. Кезегинде биздин чыгарылган мештер Орто Азияны багындырып койду. Бул жерде ар бир үйдүн чарчы метрине жараша өзүбүздөн чыккан арзан баадагы мештерди тапса болот. Негизги түтүктөр орнотулгандан кийин андан үйгө чейинки аралыкты ченеп туруп, ага кеткен чыгымдарды жана газ плита менен эсептегичтерди тургундар өздөрү орнотушат. Айжан Омолдошова, Чыңгыз Жумагулов, Коомдук, 1 канал.